Борекер меримді Аллах Таланың атымен баштайбыз. Мына Құдайға шүгір, Аллах Талаға шүгірлерді айтабыз, және сүйікті пайғамбарымызға салам, салауаттарды айтабыз. Құдай Тала күш қуат беріп, ораза оғызда қарамау алдық, бұйырса мінекей ораза айтқа жетіп келдік. Құдай Тала айтыңыздарды мүбәрек қылсын. Урматтуу мұсылмандар, бүгін сіздермен біз шул айт деген емне, шул майрамдан тегерегінде сөз қылабыз. Андықтан біздің және сіздерден келген сұрауларға жауап беру үшін Қырғызстан Ғалымдар Кеңесінің төрағасының орынбасары, дин ғалымы Фархат Ажы Юсупов келген. Ассалаумағалейкум ұстаз. Оразаңыз қабыл болсын. Айтыңыз мүбәрек болсын. Анда ел жұртыңызбен амандашып алсаңыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу қалай қалқ, урматтуу телегөрүүчүлөр. Аллах субхана ва тааля ошол кармаган оразаларыңыздарды, ибадаттарыңыздарды, таравих намаздарыңыздарды, Кураныңыздарды, кыскачасы Кудай Таалага болгон кулчулуктарыңызды иншалла кемчиликтер менен бирге кабыл кылган болсун. Кудай Таалам бул айт күнүбүздө баарыбызга берекелүү кылган болсун. Өзгөчө бизди ошол жерге чакырып, бир маек куралы деп чакырган 5 канал жетекчилигине, жамаатына, ошондой эле биздин сүйүктүү алып баруучубуз ажкебизде терең ыраазычылык билдиребиз. Кудай Таалам иншалла ошол кылган ишмердүүлүктү өздөргө кабыл кылып иншалла албан сыйлыктарды сооптор жазган болсун. Рахмат, Алла разы болсын. Кош келдиңиз. Алтындай болгон убакыт бөлүп келип, эми ушул жалпы ошол мусулман калкына ошол ораза айт деген эмне, ошого токтолуп берсеңиз. Рахмат, Алла разы болсын. Биринчиден ошол ораза айттын негизги дини болгон бир маанисин жана диндеги ордун талкууласак, андан кийин адептерге токтолуп, кичине мусулмандын майрамы кандай өтүш керек, ошол тууралуу бир кеп кылсак деген ниеттебиз, Кудай Таалам буйрса. Айт бизде кыргызчада айт деп айтабыз. Ошол кыргызча айт деген сөздүн этимологиясы араб тилине таянат. Араб тилинде ораза айт майрамы Айдул Фитр деп аталат. Айдул Фитр деген сөздүн мааниси битир майрамы деп которобуз. Сөзүмсүз которсок ошондой мааниче болуп калат. Битир майрамы деп айтылат. Ал эми битир майрамы эмне деп айтканда, битир деген сөз кыргызчада өткөн. Битир садака деп коебуз. Эмне үчүн битир садака деп айтабыз? Адам баласы бир ай ораза кармайт. Бул Кудай Тааламдын буйругу болуп эсептелет. Ораза кармоо Алла Таала Куранда: "Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус-сияму кама кутиба алаллазина мин кабликум лааллакум таттакун." Эй Алла Таалага иман келтиргендер, Алла Тааланын жалгызын кабыл кылгандар, жүрөгүн Алла Субхана Таалага арнаган инсандар, акырет үчүн амал кылгандар. Акырет бар. Бул дүйнө жалган дүйнө, бул дүйнө түбөлүктүү бир дүйнө эмес. Бир күн келет, бул дүйнө менен коштособуз, чыныгы болгон жашообузга өтөбүз, акырат жашоосу дегендей. Ошого иман келтирген инсанга Кудай Таалам кайрылып айтат: "Эй имандуулар, силерден мурун жашаган коомдордо бар эле, биз аларга динди жибергенде, диндин буйругу иретинде ораза да жиберген болчук. Алардын өзүнө жараша бол оразасы бар болчу. Ал эми сиздерге дагы биз оразаны эмне кылып атабыз? Парыз кылып атабыз. Бул ораза болсо кайсы күндөрдө парыз болуп атат? Рамазан айында парыз болуп атат. Демек, бул адам баласы үчүн бир руханий жаттан өтө маанилүү болгон бир жагдай болуп эсептелет. Бир ораза өзүнчө чоң бир ибадат болот. Рамазан айы өзүнчө ыйык бир ай болуп атат. Ошол ибадат менен ыйык болгон Рамазан айы экөө биригип туруп, мусулманга бир ошондой Кудай Таалага жакындоо үчүн кайдалагыс болгон бир мүмкүнчүлүк түзүп атат.
Мына ошол жерде адам баласына Алла Субхана Таала айтат: мурунку коомдорго парыз болгондой эле силерге биз орозону парыз кылдык. Орозо Рамазанда парыз болуп атат. Мурунку келген коноктордо Рамазандын ыйыктыгы жөнүндө да сөз кылышкан. Аны кайталабай эле коелу. Бирок силер ошону орозону кармасаңар, орозодо ибадат менен алектенсеңер, Кудай Таалага өзгөчө бир убакытты ошол Рамазандын маани магызына жетип туруп, ошого жараша Азирети пайгамбарыбыз таштаган сүннөткө бекем болуп, ал баскан жол менен басып туруп орозо кармай турган болсоңор, лааллакум таттакун, силер сөзсүз түрдө такыбалыкка жетесиңер дейт. Такыбалык. Демек, орозонун максаты ошол такыбалыкка жетиш болуп эсептелет. Жана бул такыбалыкты негизги максаты. Жана бул такыбалыкты кийинки орозого чейин сактап калыш болуп эсептелет. Эки орозонун ортосунда ошол такыбалыкты сакташ керек. Себеби адам баласы ошондой бир жандуу, Алла Таала жаратты, напсиге ээ. Бара-бара орозодо алган ошол руханий байлыктарын, сезимдерин, аруу сезимдерин орозого чейин жоготуп калышы мүмкүн. Негизги максаты орозодон кийин, ошол майрамдан кийин, эмне кийинки орозого чейин сактап калыш болуп эсептелет. Эми айтканым, биз битир садака деп айтпадыкпы? Ооба. Адам баласы напсиге ээ болгондугу үчүн орозо кармап аткан учурда билип-билбей туура эмес бир сөз сүйлөп алышы мүмкүн. Билип-билбей. Билесиздер, орозо келгенде дайыма биз эмне кылабыз? Өзүбүзгө ээ бололу. Машина айдаганда дагы ошого жараша орозомун деп өзүн айтып туруп, кокусу жакшы жаман бир сөз сүйлөп албайлы, же кызуугандык алдырып албайлы деп тилибизге аябай ээ болобуз Рамазан айында өзгөчө. Себептен Азирети пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: ким дейт, орозо айында орозо кармап атып туруп, бирөөгө бир жаман сөз сүйлөгөн болсо, сөгүнгөн болсо, бирөөнү кагып силкен болсо, же бирөө менен мушташкан болсо, же урушкан болсо, анын орозосунун кыпындай бир сообу калбай калат. Ал дейт, ачкачалык менен ачка калуу жана бир ай ачка жүрдү деген. Ошондой да. Ачарчылыктан башка бир пайдасы жок деп атат Азирети пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. А биз орозону сооптору караганда, субханалла, Азирети Аллах Субхана ва Тааланын жекеме-жеке өзү периштенин да биле албаган, соопторун эсептей албаган, жаза албаган бир ибадат болуп атат. Периште жаза албайт экен да сооптун. Эми орозонун сообун. Аллах бир гана айтат: орозо мен үчүн, мен үчүн кылынган бир ибадат болуп атат. Ал жерде бир гана эмне кылабыз деп атат. Биз өзүбүз Аллах Субхана ва Таала улуулугун айтып атат. Ошол жерде сообуну мен берем деп атат. Эми орозо кармайсың, такыбалыкка жеткенге аракет кыласың, соопту иштейин деп атасың, ошондой. Бирок бир эмнеселерди ошол каталарды кылып алышы мүмкүн. Каталарды кылып алгандан кийин ошо Аллах Субхана ва Таала битир садаканы, битир зекет, бул зекет болот. Бул бериш керек. Битир садаканы момунга милдет кылып коёт. Эмнеге дегенде хадистерде бар, ошол мааниде өтөт. Хадисте өтөт. Ким орозо айы ичинде орозо кармап атып туруп, бир туура эмес сөз сүйлөп алган болсо, бир кичинекей күнөө кылып алган болсо, орозонун сообуну кемите турган же жокко чыга турган бир амал кылып кое турган болсо, ошол битир садаканы берүүсү менен эмне кылган болот дейт. Тазаланган болот дагы, баягы күнөөлөр жуулуп кетет дейт, сообуна тийилбей калат дейт. Демек бул бир мүмкүнчүлүк шанс экен. Өтө чоң. Битир садаканы ошон үчүн, битир садаканы өзгөчө, битир садака болуусу үчүн айт намаздан мурун берип алыш керек. Айт намаздан мурун берип албасак, анда садакага өтүп кетет дагы, битир садака өтпөй калат. Эмне жоготуп аласың? Ооба, бердиң, жардам бердиң, кутулдуң, садакаңды бердиң, бирок битир садака мойнуңдан сакыт болуп түшпөйт. Анан бай кемчиликтерди жапкан болуп эсептелет. Ошол үчүн битир деген сөздүн мааниси фытыр деген айтат. Фытыр деген сөз ооз ачуу дегенди билдирет. Биз орозодо эмне кылабыз? Орозодо оозду жабабыз, жана кечинде оозду ачабыз. Эми ошол Айдул Фитр, орозо айт деген сөздүн мааниси ооз ачуу майрамы деп которулат. Баракелде. Ооз ачуу майрам. Башкача айтканда аалымдарыбыз айтат: орозо айы жалпысынан bir күн деп эсептесек, майрам
майрам күнү ооз ачуу убактысы болот. Ошол себептен ооз ачуу майрамында орозодо орзо кармаш өзү динде арам болот. Элестетсеңиз, бир мурунку арапа күнү орозо карма парыз болуп атып туруп, бир күн болсо орозо кармо арам болуп атат. Эмнеге десе, бул сүйүнүчүн бир күнү. Баягы адам орзо кармап атканда, ооз ачууга жакындаган учурда кандай сүйүнөт турабы? Азырет пайгамбар айткан, мусулманга эки кубаныч бар деп атат бул дүйнөдө. Бул дүйнөдө же акиретте эки кубанычы бар. Бирөөсү эмне? Лил муслими фархатайн, эки кубаныч бар дейт. Бул дүйнөдө ооз ачар убактысы келгенде сүйүнөт, кубанат деп атат. Экинчиси Аллах субхана ва тааляга жолуккан учур деп атат. Элестетсеңиз, Аллахка жолуккан учур кандай кубанычтуу. Албетте ал биз элестете албайбыз. Бирок ошондой эле деңгээлде ооз ачуу убактысы мусулманга ошондой бир эмне сүйүнч, бир кубаныч тартуулаш керек экен. Орозонун аягындагы айт күнү дагы ошол ооз ачуу бир күнү сыяктуу, ооз ачуу бир убактысы сыяктуу кабыл алынат дагы. Ошол күнү мусулман дейт сүйүнүш керек. Бул биринчи. Экинчиси кубаныч керек. Башкаларга сүйүнч тартуулаш керек. Башкаларга кубануу тартуулаш керек. белек бериш керек. Сөзсүз түрдө сүйүнүүнүн аламаты белектешүү болуп эсептелет. Белек бериш керек. Ичинде ошончолук алымдар айткан, ошол күнү ичинде өзүнүн купуя дүнүйөсүндө бир кайгы капа болсо дагы, дүйнөнү берсе аны сүйүнтүрө албаган бир ошончолук бир кайгы болсо дагы эле, ошол күндүн урматына мусулмандарга жүзү менен кайгы капаны көрсөтпөш керек дейт. Жылмайып туруш керек дейт. Себеби ат-табассуму садака. Жылмаюу дейт, толук кандуу эмне дейт, мусулмандын берген садакасы. Акчаң жок, чөнтөккө садака берген, бирок бир жылмайып койсоң, садака берген болуп эсептелесиң деп айтат. Бул күндүн улуулугу, күндүн ошо урматы ошол жерде жатат. Ошон үчүн бул күндүн ошончолук улуулугу алымдарыбыздын сөзүндө мукафат күнү деп коюшат. Сыйлыктар күнү дейт. Бул сыйлыктарды сүйүнчүлөш үчүн асмандан периштелер түшөт дейт. Асмандан периштелер түшүп айтат, эй момундар деп кыйкырышат дейт. Эй момундар, бир ай бою Кудай Тааланын буйругун аткардыңар. Суусуз, тамаксыз, ысык күндө орозо кармадыңар дейт. Эми Алла Таала силердин сыйлыгыңарды эселеп берет. Кабыл кылыңыздар деп Алла Таала бир жиберген периштер ошондой мусулманды кайрылат экен. Намаздан кийин болсо, намазды кайтып атканда, Алла Таала намазыңарды кабыл кылган болсун, Кудай Тааланын бейиш болгон сыйлыктарына ээ боло деп кайра барып эмне кылат экен, саламдашат экен. Ошон үчүн алымдарыбыз айтат, бул сүннөттө бар, пайгамбарыбыздын хадисине таянат бул нерсе. Айт намазына кетип бараткан учурда биринчи айт күнү эмне менен башталат дегенде, албетте айт күнү, эң алгач айт күнү 2 рекет намаз менен башталат деп айтат. Башкача айтканда, ошол майрам күнү биринчи кимге барасың? Ошол сага майрамды тартуулаган затка барып туруп, 2 рекет намаз окуйсуң, шүгүрчүлүк келтиресиң, Кудайым. Ошо жеткиздиң. Бир ай орозо кармадык. Орозобузга мүмкүнчүлүк бердиң. Чындыгында Кудай Тааланын данышманды, хикматы. Карасаңыздар, бир топ эл бар, бир күн ачка кала албайт. Тамак жебесе, нерв болот, стресс болот. Бирок орозо убактысы келдиби? Бар айтат, таң калышты дейт. Такыр ачка калбайбыз дейт. Орозо тескери, орозо кармагыбыз келет деп айтышат. Бул сенденби? Жок, сенден эмес. Аллах сабышындай бир эмне орозону парыз кылып атат, анан сен көтөрө турган деңгээлде сени ошондой кубаттуу кылып атат Аллах Субхан. Себеби Алла Таала айтат, кулдун көтөрө албаган бир жүктү Аллах Субхан Таала эч качан жүктөбөйт деп айтылат. Куранда аят бар бул маселе боюнча. Демек эмне ошол күнү Кудай Таалага шүгүрчүлүк иретинде эң биринчи Раббибизге шүгүр келтирели. Кубанып ошол кубанычты Аллах Субхан Таала көрсөтөлүп 2 рекет намаз окуйбуз. Имамдын хутбасын окуйбуз, угабыз. Имамдын ошол жердеги насааттарын угуп туруп, онуга аракет кылабыз, дуа кылабыз ошол жерде. Орозобуз кабыл болсун деп баары жамаат менен дуа кылабыз. Бирок ошол күнү орозо садака битир айты, башкача айтканда айт, Рамазан айт күнүндө биз айтпадыкпы, тамак жеш өзү сүннөт болгон бир амал, сүйүнүш керек, ошол күнү орозо кармаш керек. Пайгамбарыбыз эң биринчи мечитке барбастан мурун таттуу менен күнүн баштайт эле. Ошол күнү Рамазан айт күнү, орозо айт күнү таттуу менен сүннөт. Оозуна бир таттуу алыш керек. Ошон үчүн баягы эмнеге байлап коюшат да, биз ооз ачканда
Оз ачканда, оз кармаганда, оз ачканда эмне оз ачабыз? Курма менен оз ачабыз, болбосо суу менен оз ачабыз, туурабы? Таттуу менен оз ачабыз. Таттуу жесе таттуу сөз. Рамазандын bir айды bir күн эселестетсең, оз ачасың да. Ошол айт күнү оз ачуу убактысы болот атпайбы? Озуңду ачасың дейт. Таттууну жейсиң, бисмилла деп, анан мечитке барасың. Албетте мечитке барбастан мурун толук гусул даарат алган сүннөт болуп эсептелет. Мечитке жол алганда Азирети пайгамбардын сөзү бар: "Зайину айдакум бит-такбир" дейт. Айт күнүн takbir menен коздогула дейт. Takbir менен коздойсуң. Аллаху акбар, ла илаха иллаллаху, валлаху акбар, валиллахил хамд. Алла Таалага эң жагымдуу зикир бул дүйнөдө бул такбир. Аллаху акбар. Бирок тилекке каршы билесиздер, дезинформация. Аллаху акбар дүйнө жүзүндө террористтиктин бир эмнеси болуп атат. Бир белгиси катары. Бирок Аллах деп кыйкырса эле баары коркушат. Бирок бул Аллахка эң жагымдуу, кулдан боло турган эң улуу зикир. Намазды карасаңыз. Намаз окуганда такбир менен намаз окуйсуз, туурабы? Ар бир кыймыл аракетибизде такбир. Эмнеге? Себеби Алла Таала жактырат бул такбирди. Бул сөздү аябай жактырат Аллах. Ошон үчүн бул күнү такбир менен өткөргүлө деп айтат. Көбүрөөк такбир айтыш керек. Кыйкырып такбир айтыш керек негизинен. Бирок азыр көчөлөрдө бул нерсе бизде баягы ошондой бир түшүнүк жараткандыгы үчүн албетте биз бул сүннөттү аткара албай жатабыз, бирок сүннөттө ошондой кыйкырып көчөдө такбир менен барыш керек. Үйдөн чыгасың, мүмкүн болсо ошол мечиттер жакын болсо 2-3 километр машина айдабай эле койгон жакшы тыгындар пайда болот. Басып барсак сооптуу болот. Басып барсаң, сооптуу өтө маанилүү. Бул токтолсоңуз ушул негизги маселе. Сооптуу өтө маанилүү, бирок хадистерде да айтылат, оң тарап менен басасыңар мечитке чейин, себеби оң тарап менен периштелер силерди тизилип күтүп алат дейт. Тизилип күтүп, ар бирөөңөргө дейт салам берет дейт. Салам берген силерге истигфар кылат. Кудайым орозоңду кабыл кылсын, Кудайым күнөөңдү кечирсин деп периштелер ошол жерде биз менен саламдашат дейт. Кайтканда дагы дейт, наркы беттеги периштелер күтүп турат. Аларды саламдашкан жокпуз. Эми сол жагы, ошо сол жак менен кайтабыз. Ал жерге периштелерим да эмне кылабыз? Саламдашабыз, алардан намазыңар кабыл болсун, Кудай Таалам силерге роолосун, өзүн ырайымын деп ошо дуа кылышат деп айтат. Майда бирок маанилүү маселе. Өтө маанилүү маселе. Себеби дегенде бул руханиятта. Ошол майрам, албетте майрам, сүйүнч, кубаныч тартуулайсың, башкаларга ошол сылай рахым деп коебуз, туугандардын мамилелерди бекемдейбиз, зыяраттарды кылабыз, мүмкүнчүлүк болсо кабыр зыяраттарды таштабайлы, бул да сүннөт болуп эсептелет. Кабыр зыяраттарды ошол күнү ошо өлгөндөргө да зыярат кылабыз, аларга да дуа кылабыз ошол жерге. Куран окуп багыштайбыз сөзсүз түрдө. Бул биздин Ханафи мазхабтын негизги амалдардан болот иншалла. Бул эч кандай бир талаш тартыш жок бул маселеде бизде. Канчалык деле мөрзөгө барбагыла десе дагы мөрзөгө барганда бар ата бабаларыбыз илгеттен бери ошол айт күнү эртең менен эң биринчи намаз окуйт. Намазга мөрзөгө барышчу, туура эмеспи? Куран бата кылып туруп, өлгөндөргө багыштап туруп, анан майрам маанайы башталган болчу. Ошол өтө маанилүү бул иштер дегендей. Анан эң маанилүү болгон бир ошол күндүн эң маанилүүнүн эки нерсеге токтолуп кетейин. Көп эле нерсе айтып, бирок ошол убакыттан пайдаланып дегендей. Биринчиси, адам баласы бирөөнүн жүрөгүн ортуп коюшу мүмкүн. Бирөө анын жүрөгүн ортуп коюшу мүмкүн. Кечиришип. Бул күндө дейт, сөзсүз түрдө кечирилиш керек дейт. Эмне болсо болсун. Албетте. Алымдар айтат, эмнеге дегенде такбирге байлап коебуз азыр. Такбир дедик да. Бул күнү, айт күнү жер жүзүндө бүткүл аалам бир жамаатка айланат. Бир муштум болуп калабыз, бир жамаат болуп калабыз. Бир жамаатка айланып туруп, Кудай Таалага айткан бир эле сөзүбүз болот. Аллаху акбар, ла илаха иллаллаху, валлаху акбар, валиллахил хамд. Бүткүл дүйнө ошондой болот. Такбирлер көтөрүлөт. Элесеңиз, ошол бир жамаат. Эмне деген сөз? Эй Раббим, такбир айтат, сен улуусуң. Биз эч кимбиз, биз сенин кулуң болуп эсептелебиз. Баарыбыз тегиспиз, бирбиз. Биз бири-бирөөбүзгө бир тууганбыз. Мана бир тууганыбызга далилдеп атпайбызбы? Жамаат менен такбирди айтып атпайбыз дегенде, сен оозуң менен бул такбир айтып атканда, кыймыл аракетиң менен да ошону коштобойбу дейт. Анда сен бир тууганыңа менен арыздашкан болсоң, ага тарынып аткан болсоң, ал сага тарынып аткан болсо, анда сенин айткан такбириңер канчалык деңгээлде чын такбир болот, жалган болот. Ошон үчүн кана кол кармашкыла. Кол кармашканда Аллах ошондой сүйүнөт дейт. Кол кармашканда булар эки кол ажырай элек, экөөнүн күнөөсүн баары төгүлөт дейт. Субханалла.
Карасаңыздар. Алла Таала ар бир пайгамбарыбыз таштап кеткен ар бир сүннөтүндө мусулманга тазалануу мүмкүнчүлүгү болуп атат. Кудай Таалага жакындоо мүмкүнчүлүгү болуп атат. Ошон үчүн бул күнү тарныштарды эмне жоюш керек, кечирим сураш керек. Адам баласы кечирбесе, Кудай Тааланы кечиримдүү катары тааный албайт. Мен Кудайды кечиримдүү катары тааныган болсом, өзүм биринчи кечириш керек. Мен ошондо Кудайды тааныдым, мен кечиримдүү катары деп айтам. Айтабыз көп, Алла Таала кечиримдүү зат, Алла Таала кечиримдүү, ырайымдуу дейбиз. Бирок бир маклукка ырайым кылбасак, эч бирөөгө кечирим төкпөсөк, кечирим кечирбесек, анда канчалык деңгээлде Кудай Тааланы тааныган болуп эсептелебиз. Ошон үчүн кечириш өтө маанилүү, бул биринчи амал болуп эсептелет. Экинчи амалыбыз болсо, бул майрамдык маанайды капилетке айлантырбаш керек. Капилет деген сөз Кудайды унутуп калбаш керек. Сен пайгамбар, албетте, майрам деп бүттү. Алла оюңда Алла жок, жүрөгүңдө Алла жок, жок. Андай эмес. Зыяратташасың, башка кыласың, бүт маан. Сүйүнөсүң, сүйүнтүрөсүң. Бул күн өзгөчө күн өткөрөсүң. Эмне дедик? Жүрөгүңдө бир кайгы капа болсо дагы болду, көрсөтпөйсүң мына. Эч кимге, жакындарга эч кимге көрсөтпөйсүң. Ибадат өтө маанилүү. Кудай Таала кулчулукту капилетте болбош керек, кулчулукта болуш керек деп айтылат. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айткан, ким дейт? 2 айт түндөрү ибадат менен өткөргөн болсо, жана күндүздөрү дагы зикир менен өткөргөн болсо, анын жүрөгү жүрөктөр өлгөн күн өлбөйт деп атат пайгамбарыбыз. Bunun manileri de kızık manisi. Birinci manisi деген söz, бұл жүрек капилетке түшпейді. Алла Таала аны өзүнү унута турган жагдайга түшүрбөйт деген сөз. Экинчи болсо, өлсө дагы жүрөгү өлбөйт, кыяматка чейин зикирин уланып кете берет деген да бир көз караш бар. Карасаңыздар, бул күндүн маанилүүлүгү ошончолук. Демек, эмне кылабыз? Бул күндө сөзсүз түрдө бул айтылган нерсеге амал кылганга аракет кылалы. Көбүрөөк дагы бул күн боюнча, айт боюнча маалымат алганга аракет кылабыз. Суроолор болсо да сурообузду алсак. Суроолор келип атат, каалоолор да келип атат. Ушул Аллах Таала орозоңузду кабыл кылса, сизди жакшы көрөбүз, айтыңыз мубарак болсун дейт. Анан уста ушул баягы айт дегенде, ушул гусул дааратка дагы токтолуп кетсеңиз, тазаланып баруу же болбосо жанагындай мисктерди себинүүбү кандай ушуларга да. Ошол адеп болуп эсептелет. Ошол айт күндүн курман айт болсун, орозо айт болсо айырмасы жок. Айт күнүн эң чоң адеби эмне деп айтылат? Эртең менен туруп, алгач биз буну усулдап коебуз. Чоң даарат, баштан аягына чейин. Дараттарды, чоң даратты аласың, кичинекей даратты аласың. Бул чоң кичинекей даратты алып атканда тобо ниет менен аласың деп айтылат. Алып атканда, эй Раббим, мен ошончолук күнөөкөр бир пендемин. Бул жуунуп аткан азыр гусул алып атам дагы, бул суу денемди кандай тазалап аткан болсо, эй Раббим, сен де денемди ошончолук тазалаган күнөөдөн. Булар тазаласын, ошондой ниет менен. Дарат алып атканда, эй Раббим, ошол жүзүм менен, көзүм менен, колум эткен кылып аткан ошол күнөөлөрүм кылынган болсо, эй Рабби, кечиргин деп дуа тобо ниет менен кылат дагы. Андан кийин орозо айт болгондугу үчүн, андан кийин оозуна бир таттуу алат да. Алла Таала көрсөтөт, мен орозо эмесмин бүгүн, я Рабби, мен бүгүн сен айткан айтты бүгүн майрамдай, мына далили бул деп алат дагы ошол таттууну жейт. Андан кийин миск колдонот, атыр жыттыларды колдонуп, сөзсүз түрдө тазалык да, бул баары тазалык болуп эсептелет. Таза бойдон, тазалык, оозду чайкап, тиги тишти жууп дегендей, тазалап дегендей, мисвак колдонуп, азыркы эң ташталган сүннөттөрдөн бирөөсү мисвак сүннөтү болот. Баары эле ошол мисвактын максаты тазалык болгондугу үчүн жөн эле паста менен щетка тазалап коет деп эле ошондой пикир. Бул туура болгон бир пикир, бирок пайгамбар сүннөтүндө көптөгөн хикматтары бар, данышмандыктары бар, пайдалар бар, сооптор өтө көп. Ошол себептен мисвак дагы ташталган бир сүннөт болуп эсептелет. Ошол мисвакты колдонуп, тазаланып, буркурап, жакшы бир маанайда такбир менен мечитке багыт алыш керек Кудай Таалага. Себеби Аллах Таала инналлаха Алла Субхана Таала таза зат,
тазалыкты жакшы көрөт дейт. Инналлаху юхиббут таввабина ва юхиббул мутатаххирин аят. Алла Таала тооба кылгандарды жана тазалангандарды жакшы көрөт, жактырат деген сөз. Демек адам баласы ошол жерде бул аятты жашап атат. Карасаңыздар, бир тооба кылат, тазаланат, ошол үчүн тооба кылат дагы, анан жепар жетти иретинде Кудай Таала менен жолугууга Алла Тааланын үйүнө барат. Алла Тааланын үйүнө деген сөз Алла Таала ошол үйдө жашайт деген маанисинде эмес. Алла Таала ошол мечиттердин даражасын көтөрдү. Алла Таала бир нерсени өзүнө таандык кылып койгон болсо, ал нерсенин даражасы улуу деген маанисинде Кудай Таалага жолугу менен барат. Ошол адептери. Урматтуу көрөрмандар, 5-чиде орозодо 30 күн теле долбоору мынакей буюрса бүгүн майрамдык чыгарылыш чыгарып атабыз. Ороз айт жөнүндө биздин дин алымы устазыбыз, ажыкебиз Фархат ажы жооп берип атат. Устаз, эфирдин соңуна келип калыптырбыз. 5 мүнөттөй убактыбыз калыптыр. Жалпы элге каалоо тилегиңиз мынакей буюрса ошол 30 мүнөттүн ичинде колдон келсе элге көп маалымат бердиңиз. Анан бир жакшы бир керемет бир дуа кылып берсеңиз. Урматтуу мусулман бир туугандар, урматтуу мекендештер. Алла субхана тааала кармаган орозоңуздарда кабыл кылган болсун. Айт күнүңөр берекелүү болсун, айт маарек болсун. Бул орозобуздун, Рамазаныбыздын, орозо айтыбыздын айт күнү Кудай Таалага эң жагымдуу бир күн иретинде, пайгамбарыбыздын таштап кеткен сүннөтүнө ылайык иретте жана бул айтылган сөздөргө амал кылуу мүмкүнчүлүгү менен баарыбыздын айтыбыз маарек болуп ошону өткөн болсун иншалла. Албетте Аллах субхана тааала айтат: "Кул ма я'бау бикум рабби лаула дуаукум", эгерде силердин батаңар болбосо, дуаңар болбосо, Алла силерди эмне деп барктасын деген дуа аят бар. Ошол аяттын негизинде биз иншалла бир жалпы дуа кылып койсок, иншалла биздин эфирдеги болгон карап жаткан ошол мусулман бир туугандарыбыз дагы биз менен кошо алакан жайып туруп амин деп турган болсоңор, бул дуага кошулган болосуздар. Бул дуа өзүңөрдүн дуаңар болуп эсептелет. Амин дегендин мааниси: эй Раббим, айтылган сөздөргө мен да кошулуп атам, ошол менин да батам деп. Амин деген сөздүн мааниси ошол дуа кылып аткан сөздөрдө амин деп айтылыш керек деп айтылат иншалла. Уруксат берсеңиздер баштасак. Амин. Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин вал акибату للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم أعنا على الصيام والقيام. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان وتقبل منا هذا الشهر والصيام إنك على كل شيء قدير يا رب العالمين. Sen ulusun, verimlisin ya Rabbi. Bardığımız sana muhtaçbız. Sen eş nersege muhtaç emezsin ya Rabbi. Ya Rabbi, sen verimlisin. Irayımın iretinde bizge orozonu pars kıldın. Ya Rabbi, bul orozonu en süykümde olgan ayın Ramazan ayında pars kıldın ya Rabbi. Bizge uşunçoluk mümkünçülüktörді berdiň özüňe jakyndogo. Ya Rabbi, karmagan orozolarыбызды. Ya Rabbi, okugan taravih namazlarыбызды. Ya Rabbi, bergen bitir sadakalarыбызды. Ya Rabbi, taratkan sadaka jana zeketleribizdi. Ya Rabbi, өлkө боюнча таравих намаздарда түшүрүлгөн миңдеген хатымдарды, Ya Rabbi, ошонун катарында жеке-жеке окулган хатмы шарифаларды, Ya Rabbi, өзүңдүн даргөйүңдө кемчиликтери менен бирге кабыл кылгының, Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbi, ушул ибадаттардан хасыл болгон, пайда болгон сооптор алгач пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын аны үй бүлөсүнө, сахабаларына, табиндердин, уламалардын жана күнүбүзгө чейин келген бардык алым, шахид, захид, абид, аулиялардын арбактарына багыштады, кабыл кылгын, Ya Rabbal Alamin. Өзгөчө ушул эфирди көрүп жаткан, алак анжайып отурган биздин бир тууган мусулмандарыбыздын да жакын
жандары өтүп кеткен болсо алардын арбактарына багыштады кабыл кылгының я Раббал алемин. Я Рабби, баарыбызга бул дүйнө бактылуулугу, акирет бактылуулугу, я Рабби, бизге өзүңдөн башка эч кимге муктач болбоону насип кылгының я Раббал алемин. Я Рабби, ушул алакан жайып отурган эфирдеги жамаатыбыздын, бир туугандарыбыздын жүрөктөрүндө кандай максат тилектери бар болсо, баарын орундаткының я Раббал алемин. Я Рабби, жүзүбүздү кыяматта ак кылгының, алдыңда шерменде кылбагының я Раббал алемин. Я Рабби, бул дүйнөдө тактуу даражада кул болушту, адептүү, ахлактуу, башкалардын укугун сактаган, башкаларга бир гана жакшылыкты тартуулаган я Раббал алемин, тегерекке бир гана нур чачкандардан кылгының. Амин. Алхамдулиллахи раббил алемин. Би рахматика я архам. Өзгөчө ушул 5-чи канал жамаатынын кылган бул кызматтарын я Рабби кабыл кылып, ар биринин жүрөктөрүндө кандай жакшы максат тилектер бар болсо, өзүң кабыл кылгының я Раббал алемин. Би рахматика я архамар рахимин. Мен диний идаранын бир мүчөсү катары биздин ошол Кыргызстан аалымдары, мусулман аалымдарынын ошол кеңешинин төрөгасы Абдимат Ажикебиздин саламын жолдоп, анында расмий куттуктоосун жеткирип коёюн иншалла, кабыл алып коесуздар иншалла. Allah razı olsun, çok rahmat ustaz. Beyat aybay son kaloo tileklerde geldi. Şol meşittegi dualarınız da keremet deydi. Bayağı ошондуктан вакыт соңуна келип калды. Кудай таала кабыл кылсын. Мынакей бүгүн сиздерге ошол айт жөнүндө өзүнүн маалыматын берген биздин устазыбыз, дин аалымы, Аалымдар кеңешинин төрагасынын орун басары Фархат Ажы Юсупов жооп берди. Кудай таала орозолорду кабыл кылсын, элибизде, жерибизде тынчтык болсун, дүйнө жүзүндө тынчтык болсун. Кудай таала дуа тилектерди кабыл болсун. Кийинки орозодон көрүшкөнчө Кудайым баарыңызды аман эсен кылсын. Ассаламу алейкум.